Алга карай Диана Керимбекованын аткаруусунда жаңырды. Ал эми биз болсо студиябыздын кийинки коноктору менен тааныштырууга даярбыз. Дагыраагы түз эфирибизди алга карай улантабыз. Ал эми кесиптеш кечириз. Азыр болсо баягы эртеден бери айтып атпайбызбы? Эртең тагыраак алдыда күндөр майрамга, концерттерге бай экен деп. Алардын бири эртең 31-майда спорт ордосунда өтүүчү көңүлдүү жигиттердин Ала Тоо кубогуна ат салышчу концерти болот, оюн болот. Ал эми бүгүн болсо биз дал ошол концертке кечеге 4 билет ойнотобуз. Алдыда оюндар болот, суроолор болот. Ал эми ал үчүн жана атап кеткендей эле 39-21-83, 39-20-64 номерлери кайрадан кызматта. Андыктан жарым саат бою 22:00-гө чейин бизден алыстабай туруңуздар. Ооба, урматтуу көрүүчүбүз, мен буга чейин таптакыр ишенген эмесмин. Билет утуп алып, же болбосо ошол концертке барып, бекер барып көрүп келген мага таптакыр буйруган эмес. Мүмкүн сизге буйруйт. Андыктан биз менен бирге эле олтурсаңыз, биз астында бүт баарын түшүндүрүп беребиз. Азыркы учурда сагынычтуу дагы бир салам бар. Сагынычтуу дагы бир конокторубуз бар. Жалгыз эмес, буюрса убагында аябай тамашоо дегенди укмушка төрүшкөн. Бул агаларым ошол жактан чыгышкан, ошол жактын окуучулары, ошол жактын балдары. Кадыр Жарматов жана ошондой эле Экрам Юлдашев агаларыбыз бүгүн бизде конокто. Assalomu alaykum. Саламатсыздарбы? Хош келипсиз. Голду алып коесуз. Кандай турасыздар? Мощный жумшак отурабыз. Атайын силерди келет деп жумшак кылып, артыңыздарга подушкалардан коюп. Пактасы кара судан келип. Пактасы. Албетте тамаша. Жакшы болуп турабыз, шүгүр. Жакшы келдик. Өзүңүздөр. Son bir жаңылык сөздөрдө дагы бир жолу эскертип кетебиз да. 31-май күнү спорт ордосунда көңүлдүү жигиттер күлкү долбоору баягы Ала Тоо кубогуна ат салышып атпайбы? Ал жакта бир эле өзүбүздүн Кыргызстандагы мекендештерибиз баягы коңшу Казакстандан дагы келишет экен. Эми даярдык боюнча сурайлы. Жетишип атасыңарбы? Негизи командалардын даярдыгы бүгүн өзүбүздүн командалар көрдүк. Кыргызстандан 4 команда, көңүлдүү жигиттер лигасынан, анан Казакстан Жайдарман лигасынан 4 команда бүгүн келишти. Тосуп алдык, жайгаштырдык, тамагын бердик. Буюрса азыр эфирден чыгып барып, эми алардын даярдыгын көрөбүз. Негизинен жакшы бир Кыргызстандын тарыхында, мындай КВНдин тарыхында, эми буга чейин Казакстандан командалар келип ойноп аткан, бирок эки өлкөдөн тең 4-4 бир көбүрөөк командалар беттеш болгон эмес. Биринчи жолу деп эсептеп атабыз. Эми буюрса жакшы беттеш тарыхта калчу бир күн болот. Буюрса, азыркы учурда баягы көрүүчүлөрүбүзгө убакыт кыска да. Бат-баттан сүйлөшөлү, бат-баттан ойнотолу дагы, бат-баттан бүт бар маалымат дегенди жеткизели. Бул учурда биз урматтуу көрүүчүбүз 1,5 түрдүрүш керек. WhatsApp'та 1,5 өтүп кандай эле сүйлөйбүз. Эки түшүнүктүү болуп кичине көбүрөөк батыраак болуп катты. Хата оюнду жоготтум мынакей. Мындай кылалы. Ооба, мындай кылалы, билеттерди ойнотолу. Бул үчүн No Name командасынын убагында көрөрмандары, азыркы убакытка чейин көрөрмандык кылган баягы көрүүчүлөрүбүз бар болгон болсо, No Name командасында канча оюнчу бар эле? Алар тамашоодо кайсыл жылы чемпион болгон? Ушул эки суроого бир жооп айтыңыз дагы. Кесиптешимдин колунда турган билетти алып кетсеңиз болот. Эки билет ойнотуу. Ооба. Ал эми экинчисин сиздер айтып койсоңуздар болот. Икрам мырзадан бир жакшы көрөрмандарга суроолот. Ооба, Икрам мырзанын ойлонгон аябай баягы креативный экен деп билебиз. Креативный. Эфиопияда биринчи жолу Кандай суроо болду экен? кандай суроо берейин да? Баягы көрүүчүлөрүбүзгө жакыныраак болсун да. Көрүүчүлөргө жакыныраак болсун. Анда No Name командасына Динара Багышбаева качан кошулган деп. Это слайд болуп калды, э? Эки No Name болуп калды, кийин көңүлдөр жигиттер качан түзүлгөн? Көңүлдүү жигиттер жөнүндө суроо берейинби? Көңүлдүү жигиттер жөнүндө суроо берейин. Мына бензин ценасы эмнеге көтөрүлүп кетти? Болду, бүтү. Жолун өзүңөр табасыңар, жолун өзүңөр аныктайсыңар. Улантаман да. Жок, көңүлдүү жигиттер лигасы кайсыл жылы, кайсы айда ачылган? Биринчи оюн кайсыл жылы болгон? Ошол суроо болсун. Жылын айтың, айын табыш алабы? Ай барбы? Бар, биринчи ай. Хронологияда бар экен. Убагында тамашоодо жүргөндө мынчалык даражага жетип, мынчалык баягы элдин уулу болобуз деген мындай оюңарда деле жок, бирок кыялыңарда бар болуш керек. Мындай кыялданган болушуңар керек. Азыркы күндө канчалык максатка ашты ошол ойлор, тилектер? Мен өзүм тууралуу айтайын, чындыгында тамашоо лигасын ойноп жүргөндө мындай ушунчалык элге таанылам, анан барып элдин адамы болуп, элдин жакшылыгына кызмат кылып калам деген ой болгон эмес. Биринчи бизде студент кез, окуудан кийин анан тамаша болгон да. Ошол кезде атай оштон келдик. Артыбызда ош эли карап турат. Кой, могул оюнда биз утушубуз керек. Эртең ошко барганда кантип элдин бетин карайбыз, жүзүн карайбыз деп атып эле
1-2 ойын утулдук, барып такшалып, бара уткан сайын эле кызыгуу пайда боло баштады. 1 ай 40 күн даярданабыз, келип туруп элдин астына чыгып ойнойбуз. Эми эл жакшы кабыл алып, оюндун аягында мындай колча бир 60 секунд, 40 секундтай сүйлөтпөй туруп калат. Вот ошол нерсе биз үчүн мындай кумар болуп калган да. Ошол үчүн баралы, ошол үчүн даярданалы деп ошентип жүрүп, эми шүгүр элге бир аз да болсо таанылдык, элдин кызматын аркалап атабыз. Негизинен тамашо бизге жакшы мектеп болгон. Биз ойлогондон дагы жакшы нерселерди бул жашоодо кыла алдык. Тамаша аркылуу. Кошумчалай аласызбы? Мен ойлогон нерсеге жете элекмин. Кудай айым, эмне болду? Бред Питтер менен Черный касса ойноп, ушундай катыш. Ушу даражага чейин көтөрүлөм деп аракет кылып аткам. Бирок мына Ошто эле Кыргызстан эле калып калдык. Дагы бир авторитет көтөрүлгөн сайын, абрый көтөрүлгөн сайын чарчып кетип калды. Ушул жагы минус болуп калды. Бул баягы дайыма сизде пешеход эле кийип алсыңар өзүңөр. Иә. Пешеход эле кийип алгансыңар. Пешеход кийип алгансыңар. Ооба. Играм мырзанын тамашалары ушундай бир аз Кийин күлөсүңөр. Үйгө барып ушундай. Бирок мына кыз түшүнүп күлүп атат. Мен түшүнбөй калдым. Үйгө барганда. Көңүлдүү жигиттерде сиздин ордуңуз кимсиз сыяктуу? Мен көңүлдүү жигиттерде буга чейин мындай жөн эле Кадыр Жарматовго жардам берип, жанына жүрүп, ушу бияктын долбоор болчу да. Анан бул жылдан баштап редактор болдук. Азыр ушу 2-3 баланы ушундай редактор кылып, редакцияны чоңойттук бир аз. Анткени бир редактордун көз карашы башкача болсо, экинчисинин башкача болсо, көбүрөөк болсо, тамашалар жакшыраак чыгат экен. Жок, буга чейин менин көңүл жигитте ишим бар экен эле. Башка мамлекеттен келишет го. Ошолорго кыргызча үйрөтөт элем. Кыргызча сөздөр которуп берет элем. Өзбекстанга. Эми азыр редактор болуп калдым. Көтөрүлүшүңүз менен кызматтуу ордуңуз кут болсун. Кут болсун. Бул деле бир канча убакыт алып атпайбы? Айлыгыңыз канча? 36 сом, расход өзүмдөн. Обед өзүңүз. Өзүм үйдөн алып келем. Максатына жетти да. Кадырга бир убакта көңүлдүү жигиттерде мындай кандай максат ачкан болсоңуз, азыркы учурда кыялына жетти да. Мен өзү негизи көңүлдүү жигиттер ачканда түштүктө толтура таланттар командалар көп да. Кыргызстан түштүгүндөчү. Анан ошолар Бишкекке келе албай атат да. Эми ошолорго бир аз такшалтайын, канал бололу, жакшы командалар чыгарып Бишкекке жиберели, тамашого жиберип тура турган бир оюбуз болуп, анан ачылган. Тилекке каршы тамашоо азыр токтоп турат. Анан кыргыз КВНи Ошто эле өтө берсе, менимче жакшы өнүкпөйт. Ошол себептен Бишкекке дагы бат-бат келип, бул жакта түндүк тараптан, Бишкек тараптан командаларды кошуп, Кыргызстан боюнча бир жакшы долбоорго айлантуу максатыбыз бар. Азыр барат Бишкектен деле, бир команда ал эчтекени чечпейт да, 4-5 команда бул жактан, 4-5 команда юктан чыгып, ортодо бир катуу батылдар олтурса, менимче кайра мурдан айлы Талас келсе, Нарын Көл келсе, Жети облустун кубогун өткөргүм бар, мисалы, башка жактарда Баткенден команда бар, Жалал Абадтан бар, Оштон бар, Чүйдөн бар, Ысык Көл, Нарын, Таластан жок болуп калыптат да командалар. Бул эми көңүлдүү жигиттер баягы жылына бир канча жолу түштүк чергесинде Ошто өтүп турат да. Аны баягы интернет бактарында эле көрүп турабыз. Анан бирок бул Бишкекте борбордо ай сайын өтө бербейт. Жылына бир жолу. Бир жолу же эки жолу да. Эки жолу. Көрүүчүлөрдү көндүрүш керек го. Бат-баттан коюп, бат-баттан келип. Негизи азыр жаштар менимче ушул КВН сагын болуш керек. Анан эмки сезонго, кийинки жылга базаны Бишкекке жылдырабыз деген планыбыз болуп атат. Сону. Бишкекке жылдырабыз деп. Анан азыр эми бир аз Бишкек Ошко караганда расход чоң да бияктачы. Ошого министрликке бир долбоор сунуштап, проект кылып сунуштайбыз. Анан бир эки демөөрчү таап, буюрса кийинки жылдан Бишкекте болуп калабыз. Эми чындыгында бул агаларыбыз, мен кечирип коем, сени сүйлөтпөй эле сүйлөп атам. Бул агаларыбыз баягы өзүнүн киндигин өзү кескендер да. Эч ким жардам бербей эле, өзүңөр проект жазып эле, өзүңөр колдоп эле. Жок, биздин киндикти медсестра кескен. Койчу анчалык. Эми баягы сизде түз түшүнөрүңүздү билебиз. Жок, өзү негизи могу борбор калабызда медиалардан анча билинбегени менен международный оюн көңүлдүү жигиттерде көп өтөт. Каракалпакстан келет, Өзбекстан келет сөзсүз. Бул Казакстандын бир-эки мындай таанылган, Казакстандын өзүнүн ичинде таанылган командалары келет. Миллиондорду көрүп жүрөбүз го. Оюн көп болуп турат бизде өзү. Бирок тилекке каршы Ошто болгон үчүн биякта эл анча биле бербейт да. Ошол себептен тилдүүлөр жакын тилдерине келет да.
буюрса эми көрүүчүлөр көнсө байма-бай коюлуп турса, бул убакта мындай көңүлдүү жигиттер болот эмес беле деген сыяктуу баягы элдин эсинде калса буюрса кенен жайратып алышыңар керек да. Буюрса. Кантип эле эми мына кесиптешим экөөбүздүн иштеп атканыбызга 1 ай болду. Ортобузда мындай не болорун ким билет. Кызыктуу окуялар деле бар да. Мындай эфирден сырткары мындай даярданып аткан учурдачы. Силердин бирге болгоноңорго канча жыл болду да? Кантип кызыктуу окуя жок Кадырга? Биз только серьезный жүрөбүз, жашоодо кызыктуу окуя болбойт. Мен таптакыр ишенбейм. Ал сөзгө мен таптакыр ишенбейм. Келиңиздер бир ошол тамашалап ойноп жүргөн кездеги бир кызыктуу окуя. Кызыктуу окуя айтып бериңиз, менин памятим баалык память болуп калыптыр. 2 секундтан кийин унутуп калдым. 3. Жок, кызыктуу окуя чындап эле бир өткөндө кимге айтып күлүп аттым эле мен, аябай бир айтып берсем жыргап күлгөн да. Ошол анан сурашып алсыңбы? Ошого келейин чакырайынбы деп. Ошону номерин берип коюңуздар. Эми негизинен кызыктуу окуя абдан көп болот эми барган жерде, тиякта, эл астында жүргөндө, эл жокто жүргөндө деле, өзүбүзчө жүргөндө катуу тамашалашабыз. Анан элдин астына чыкканда бир аз субординация кармап, көрмөн мененчи. Көбүрөөк сөздөн адашып тойлордо көп болот. Көбүрөөк сөгүнүп алам мен эл астында. Өзү. Укканыбыз бар. Укканбыз дейсиз. Так, эми кызыктуу окуя жүргөн жерибиз эле кызык. Талкаганда келбейт. Алардын бири болсун, Эгерде эске келип атса биз кыйналмай деле жок. Эске келбей атат. Эске келбей деп калсам, мен аягында эфирин аягында. Кийин көрдү. Биз азыркы учурда дагы баягы көрүүчүлөрүбүзгө кыскача бат-баттап айта кетели, урматтуу көрүүчүбүз. Мынакей 31 май күнү спорт ордосунда 19:00 көңүлдүү жигиттер күлкү долбоору Ала Тоо кубогуна ат салышат. Бул жерде колубузда билеттер турат. Мына ошол концертке, мына ошол күлкү долбооруна сиздерге бекер акысыз билеттериңер даярбыз. Бул үчүн баягы No Name командасында канча оюнчу ойнойт эле, кимдер, анан качан чемпион болушкан. Ошол эле суроого жооп берсеңиз болот. Жана ошондой эле экинчи 2 кишилик чакыруу билет. Бул көңүлдүү жигиттер качан түзүлгөн жана кайсы айда түзүлгөн, бүттү. Акысыз. Акысыз оңой эле сурадым да эле. Эми акташудайбы? Смело акты. Калп айтканда болобу? Калп айтканда болобу эмди? Акташудайбы? Актайт. Өзүн жапчудайбы? Ырчылардын көңүнө эле угуп калабыз го. Азыр концерт берсең тигиндей, мындай чыгымдары көп деп. Могу немени айтасыңбы? Эмнени? Мен билет айтып атам. Сурооңуз актайбы? Такси менен келип алып кетсе деле актабайбы? Бул билет алып кирген адам мындай убактысын актайбы деген ой түшүнүп келдим. Ошондо күлгөнбү? Буюрса жакшы болот. Анан негизи азыр айттым го, Бишкекте кымбатчылык. Бир эле Бишкекте эмес, Кыргызстан боюнча, СНГ боюнча кымбаттап атат, дүйнө боюнча кымбаттап атат. Бул оюн эми өзүн-өзү каптайт буюрса. Ниетибиз ошол. Эми мындай прибыль менен чыга албайбыз ачык эле. Өзүн-өзү каптайт. Эми бул дегени эки элдин достугу. Ушул жаштар КВНге болгон салымыбыз. Уюштурганыбыз ошол. Сиз алып баруучу болуп баягы сахнанын четинде туруп, команданын ойноп атканын көрүп, команданын эмоциясын, харизмасын көрүп, тамашалап, бири-бири менен жыргап, ошол жерде эргип алып атканын көрүп, сагынасызбы ойногонуңарды? Ойногуңуз келеби? Чыккыңар келеби? Мындай сахнада туруп, эми бурчта турасың го элдин астында. Команданы чакырасың, эгер команда чындап даярдыгы менен келип, ар бир тамашасы өтүп, прям эл жакшы күлүп, эме болуп атса, жүзүң жарык, жылмайып болот, мен биздин команда, биздин лига деп жарык жүз менен турасың да. Анан аягында баягы паровоз кетет. Эми КВН тили менен айтканда паровоз деп коет, эл токтотпой кол чаап. Ошондо бир чындыгында тамаша ойноп жүргөн кездер келет да. Биз да ушинтип кезинде турганбыз деп бир келип калат. Анан команда тамашасы өтпөй, эл жым, мындай убакыт кетип атса, бир мындай неудобный болом да эфирдечи. Эртерээк бүтүрсө, ушулар кирип кетсе, башка команданы чакырсам. Ушундай ситуациялар болуп калат. Өзүңөрдө болгонбу ушул команданын учурунда? Өзүңөр ойноп жүргөндө тамашаларыңар өтпөй калганда болгон. Анда сүйлөшөбүз бириз менен. Мындай кылабыз, жакыныраак бар образдар чыкпай туруп, өтпөй атат, кетели сезирак деп бири-бирибизден сүйлөшүп коебуз да. Микрофон сүйлөшүп. Мурат бирде экөөбүз бир тамаша ойноп атсак, сахнада ойноп келатып, бир сөз айтыш керек, айтпайт да. Мындай образ башкача болгон, мындай карайт даганда дейт да, кайра жюрилер карап турат, эл карап турат, мен же айта албайм. Не деп мынтип айтсам уже билинип калат адашканымчы. Сиз тигиндей жумуштан келатасызбы деп улап койгон. Ооба, анан ал улап кеткен. Ушундай ситуациялар көп болот да сахнадачы. Унутуп калат. Ошону бир эскертип койсоң, кайра улап кете берет. Ушундай ситуация болгон. Элдин көзүнчө көз менен мындайт, мен түшүнүп турам, эстеп айтса экен деп мындай кылсам дагы мынтет. Ошондо подсказ берип койсоң, сен ойнобой турган шуткага чыгып аласың.
Мисалы үчүн кадыр менен йом ойносо, сен тийишең жок, штыка чыгып аласың, сыр бербей кайра басып кирип кетип каласың. Ушундай басып өтөт экен деп бирок түшүнүп кала берет да, сен өзү ниточу калган болосуң. Ушундай көп окуя болот. 6-сезондо финалда баягы тамашаны тааныштырган адам мындай командада затравщик болуп аталат да, КВН тилиндечи. Анан ноунеймдин затравщиги өзүм болчумун. Анан артка А4ге кагазга шуткалар жазып аласың. Линейка, мындай тема, мындай, анан биринчи тамаша, бул жерде болгон окуя деп жазып илип тааныштырып келип коюп, азымдан чыгып айтам деп барып айтып, ошентип туруп финалда саламдашуу коңуш болуп атат. Мен чуркап чыкканмын дагы экинчи тамашаны тааныштырам деп үчүнчүн айтып алыптым да. Тууета. Экөө чыгып турбай, экинчи тамашага уже артымда даяр турат да. Үчүнчү тамашаны айтсам, мындай кылып туруп ошону кайра ойноп коюшкан да. Өзү башка адам чыгыш керек эле. Болор мындай нерсе. Эми бир ай даярданып туруп, тигинин образы, эмне сөзү бар, жаттап каласың да. Анан анын ордуна башка игрок ойнош керек эле. Өзү ойноду дагы, кийинки шутканы айтсам, кайра калып өзү ойноп койгон. Азыр биз тамаша жөнүндө сөз кылсак, Эки мырзанын баягы көздөрүнөн, анан айтып жаткан сөздөрүнөн ошол учурдагы сахнаны сагынганы билинип турат бизге. Анан кийин ошол учурдагы кечиресиздер, бизде телефон чалып бар экен, анан кийин суроону берсек. Урматтуу телекөрүүчү, сизди атабыз. Сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы? Менин атым Айназип, Жалбаттан чалып атам. Саламатсызбы? Боюнча чалып аткам. Мен экинчи суроого көңүлдүү жигиттер качан түзүлгөн дегенге 2019-жылы алгачкы концерти берилгенен эстешим боюнча Ош шаарында. Тура эле, ошо датасын айтсаңыз. Айын, Кыйнабай эле койбойлу. Жакшы белгилүү датага коюлган да, биринчи ойын. Белгилүү дата. Хотя мезгилди айтсын. Көрман баягы YouTube'ду карайт дагы, биз дата оюн бүткөндөн кийин анан 1 ай, 20 күн, 25 күн, 24, 23 күндөн кийин чыгат да, 1 айга чейин убакытта. Ооба, анан өзү болгон күнүн так айтып койсо жакшы болмок. Бирок эгерде эми баягы бул жоопту биз кабыл алып туралы да. Хорошо, болор эт. Ооба. Ким алды да? Так жоогуна. 2019 деди. 2019. Бул туура жооппу? 2019 тура. Жыл тура. Ошо анда суроомду антырсам, тамашоо дегенде баягы ошол учурда жалпы телекөрүүчүлөр кыргыз эли убактын күтүп, баягы керек болсо будильникке коюп, аябай калтырбай көргөн учурлар болгон да. Анан кийин ооба. Анан азыр болсо ошол нерсе кайрадан түптөлүп келатпайбы? Көңүлдүү жигиттер долбоору деп аталып, кайрадан телефон чалып бар экен. Кабыл ал, андан кийин анталы. Сиз түз эфирдесиз. Сурооңузду, жооңузду узатыңыз. Угатабыз. Мен жаңы чалдым, Айназип. Датасын эстедим, 1-апрель беле. Тупа тура. 1-апрель койгонбуз, ооба. Колчалар азаматсыз. Колчалар, сөзсүз түрдө мына ушул билет, 2 кишилик билет, бул сизге келип көңүлдүү жигиттердин күлкү майрамына күбө болуп кетсеңиз болот. Биздин дарегибиз бул Жаш гвардия бульвары 59. Эртеңдерден байланышсаңыз болот. Бирок эртерээк байланышыңыз, концертке кечигип каласыз. Өзү жалат болсо бир тааныштарын Бирок та курбуларына берип подарок белек кылып жүрсө болот. Өздөрү чечишип алат. Мисалы үчүн курбол болсам болот Айназикке. Эфирде сунуш кылып көрбөйсүз. Батыраак сурап берчи. Да, бүт коштоп. Көңүлдүү жигиттер деп кайрадан түптөлүп келатат. Анан буюрса алдыда да жакшы пландарыңыз бар экен, 7 обачты бириктирсек деген. Анан кийин баягы кыргыз КВНге тамашоосуна эмне баягы өнүктүрүү үчүн эмне жетишпейт деп ойлойсуздар? Кайрадан баягы чет өлкөлөргө теңөө үчүн Мен балким. ачык айтайынбы ушуну? ачык эле айтканда. Колдоо жетишпейт. Мамлекеттен колдоо керек. Мисалы үчүн биз барып көрүп келип айтып атабыз да, Казакстанда, Өзбекстанда прям ушундай чёткий, прям дануу дейсиз да. Орусча сүйлөсө боло береби? Сүйлөңүз мейли. Койсоң ушунчалыкпы деп неме кылып жүрөсүң да, суктанып жүрөсүң. Надо будет эмбеши балдар, мисалы үчүн кайсыдыр бир команда келип, мисалы үчүн айтып, нарынан бир команда келип ырдаш керек. Бирок ыры жок, а? Ошол ырды жасап бере турган студияга чейин бар, бесплатный. Ошол штука үчүн, ошол немесине, мисалы тамашосуна чыгыш үчүнчү, ушу дарага чейин жаштарды ушундай колдоп берген, немени бекер кылып берген эле, дворец спортасын бекер кылып берген, шарттары мощный, жаштарга буга ким карайт, баягы жаштар саясаты жана бир нерсе деген бөлүм караш керек. Ушулардан суранат элем. Только чалып эле койбой, Толуктап коеюн. мындай грамотный сүйлөт, мен сандарак. Негизи Казакстанда жайдарман лигасы. Мамилебиз абдан жакшы болуп баратат, көз тибесин. Мамлекет колдоо калган да, министрликчи. Помещение залын бекер кылып берет. Командаларга даярдык да өзүнчө зал бөлүп берет.
четтен келген командаларга жатаканалардан бери көтөрүп берет. Ошону министрлик кылып берет. А министрлик ошону 1 жылдык эме иш планга киргизип коюшкан. Бизде дагы өзүбүздө күнөө, биз эми быйыл ушул боюнча министрликке эме кылайын деп атам. Долбоор жазып, 1 жылдык кайрылуу жасап, проект кылып киргизип берсеңиздер деп. Бул бир. Экинчиден, Ташкент КВЗ деген лига бар. Ал жак менен да жетекчилигин абдан жакшыбыз. Бири-бирибизге команда жиберип турабыз. Эки өлкөнү. Аларда да ушундай да. Могу студиялар, мисалы Ташкентте. Бир командага музыка же бир голос түшүш керек болсо, даяр бар. Кирип эме кылат. Аны дагы мамлекет көтөрүп берет. Залдары бекер, тартуу, эфир, наркотиктер бүт колдоо бар. Кыргызстанда бизде андай эмес. Биз өзүбүз рекламамды чыгарып берип коюп, партнер бололу. Эфирди чыгарып коесузбу, сураны. Кичине музыка 1,5 миңге жазып берейин. Мындай кылалы, тигине кылалы. Анан спонсор изде, тияка кир, 1-2 ай убакыт ошо менен өтөт, мисалычы. Балдарды көрсөң, парта дарыдан өткөн. Мамлекет тарап, бизде азыр Кыргызстанда мындай пиар жака жакшы болуп калды да. Бир кишиге барып туруп, сизди жакшы пиар кылып беребиз, ушуга десең, анан эл көзүнчө эме кылат. Анан мондой жаштарга, долбоорго, тияк-бияктарга мамлекет тараптан акча бөлүнбөй калды, саясатка бөлүнүп калды. Эми ошону ачык айтыш керек. Айткандай, кендигин өзү кескендер деп атпайсыздар да. Өзүңүздөр эмгектеп, өзүңүздөр бутка тургандардан турбайсыздар. Икрам агай айтып атпайбы? Колдоо бар, мындай жеке майонез менен нан жеп жүрөт. Мамлекет тарабынан жок, э? Ооба. Буюрса алдыда болуп калат деген. Азыр бирок Ош шаардык маданият башкармалыгы 1 жылдан бери ушул сахнабызга жок дегенде экрандарды көтөрүп берип атат Ошто. Ачыгын айтыш керек. Келатыптыр буюрса. Бул да Келатат. Ошто. Биз ошону эми Кыргызстан деңгээлине алып чыккыбыз келет да. Буюрса келатат, эми ушул нерсе келип бир 2040ка келбейле, сап-сап келсе жакшы болот. Анын ал күнүн жакын тилейли анда. Бат келсе. Бат эле келсин, кыялдарыңыздар орундасын. Бул биз үчүн эмес да, биз алып кетпейбиз да, бул калат, бизден кийинкилер дагы балдар чыгат. Баягы 1-күн, 2-күн күнгө тапшырып бергендей, 3-күнгө тапшырып бергенде биз үйүбүзгө көтөрүп же наракка алып кетпейбиз, 2 метр жерге барабыз билесиңер. Кыскарт деп атат. Жок, кыскарта албайм, мүмкүн. Ушунча келип алыпты. Убакыт болуп калды. Чын эле убакыт болуп калды. Кечирим сурайм. Сиздер менен сөздөр бул маектешүү кыска убакыт экенин билебиз. Көрүүчүлөр менен. Эркин микрофон. Кыскача эркин микрофон. Сахнада жүрүп достор деп көрүнүп калыптын. Урматтуу көрөрмандар, чындыгында мекенибиз тынч болуп, жакшылык күндөр болуп, эртең Гүлкү майрамга барыңыздар чакырабыз. Ал эми эфирге чакырганыңыздарга силерге рахмат. Силерге рахмат келдиңиздер. Барыңыздарга ысык ыйман, бекемден солук, силерге дагы рахмат. Үкөм зебра жакты бирок. Ошол үчүн да сиздер дагы бизге жактыңыздар. Бүгүнкү берүүбүздү ушинтип жыйынтыктайбыз, урматтуу көрүүчүбүз. Жалпыңыздарга биз менен бирге болуңуздарга ыраазычылык билдиребиз. Ошол программасы эртең кайрадан 21:00 түз эфирде. Ал эми ага чейин биз сиздер менен коштошобуз. Бейбилтүн.